Assalamu alaikum Kırgız elim, momун мусулман bir тугандарым, Жалал-Абадтык тугандарым, Таластык тугандарым, Нарындык тугандарым, Көлдүк, Баткен, Ош тугандарым, bir тугандарым. Мына бүгүнкү күндө Жалал-Абад шаарына кар жаап, аппак болуп, алтындай болуп кар жады. Баягы ыр бар эмеспи? Кар жады, алтын жады дегенсип, мына Кудайым шүгүр, бул да Алла Таалактын bir жакшылыгы менен жаады. Мен бул кайрылуум кече ушундай интернеттерден күндөн күнгө фейктер көбөйүп кетти. Ошолор менен кошуп Өмүрбек Чиркешевич фейк болуп калды да. Өзүнчө кыйын болуп, мен бул кайрылуум, урматтуу Өмүрбек Чиркешевич. Сиз кечеги bir сөзүңүздө bir адамды, бою кичинекей адам экен, ал адамды сиз паска уруп, өзүңүздүн мыйзамыңызды колдоп, сен никто деген жериңиз бул адамгерчиликке жатпайт. Сиз Кудайдан коркуңуз. Ошону сиз никто дегенден мурда сиз өзүңүзгө сурап бериңиз, мен киммин депчи. Мен киммин депчи. Ал адам ошол кыргыз элин коргоп, ошол нерселерге сүйлөп атат. Силер өзүңөрчө туруп алып эле өмүр бою эле башкара беребиз деген оюңардан алыс болгула. Мен сизди эски политик катары мен сизди сыйлайм. Бирок күндөн күнгө сиз ашып кетип атасыз. Ашып, ташып дегендейчи. Адамдарды көзгө илбей, сен кимсиң, ти кто депчи. Биринчи ошо суроону бериште сиз өзүңүзгө бербейсизби? Мен киммин депчи. Сиздин ким экениңизди мен айтып коеюнбу? Сиз кимсиз? Сиз дагы мугалим болуп иштеп жүргөнсүз. Ошол элдин колдоосу менен сиз депутат болдуңуз. Сиз элдерди антип эле бир байкушту туруп алып эле бою кичинекей экен деп алып эле аны коркутуп, сен кимсиң деп элечи. Силер эмне? Өзү негизинде депутаттар. Айтып коеюн, бир тугандарым. Негизи мөөнөтүңөр бүткөн да силердинчи. Анан ушу революция болуп кетип, бактыңар ачылып кетти да. Анан азыр өзүңөр уже тилиңер чыгып калды да. Ошол жерде элдердин баары 6-7 октябрда топтолуп, баары митинг болуп, Садыр Нуркожаевди, Камчыбек Кыдыршаевди баары угабыз деп турган, угуп турганда бириң көрүнбөдүңөр го, бирөөң дагы качып, коркуп дегендейчи. Анан кийин Садыр Нуркожаевич баардыгын таркатып бергенден кийин, колдоочуларын таркатып бергенден кийин сүйлөп чыктыңар. Мыйзам өзгөрүлдүк. 30 жылдык мыйзамдар өзгөрүлгөнүңөр эч толук болбоду го силердинчи. Анан мындайдан коркуп сүйлөң Өмүрбек Чиркешевич. Сиз эркек адамсыз. Эркек адам бир сүйлөйт. Сиз сүйлөгөнсүз. Мен политикадан кайттым. Мен саяпкер даярдайм депчи. Саяпкерлер жок болуп калдыбы? Эми өзүңүз чыга калдыңыз, шарт ордуңузга келип алып отуруп алдыңыз. Соттор актоо эмне болду? Интермедиа аткарып калдыңар, интермедиачы. Артист болуп калдыңар да. Токтоткула муну. Дагы ким өзүңөрдүн праваңарды качет этип, мындай кылып деп. Садыр Нуркожаевичке рахмат айткыла, бир тугандарым, депутаттарым. Анан айын садоголойн депутаттарымам деп коеюнчу. Садыр Нуркожаевичке рахмат айткыла. Ошол киши 6 октябрда элди токтотпогондо, элди койгой дебегенде, депутаттар баарыңарды бирден жейт эле. Бирок араңарда жакшы депутаттар бар. Өтө жакшы депутаттар бар. Саналуу. Аны убагында келгенде айтып берем. Эл да билет кандай депутаттар жакшы экенинчи. Ошон үчүн Өмүрбек Чиркешевич, сизден суранам. Ошол адамдан кечирим сурап коюңуз. Сиздин элдин баары кыжыр келип атат. Сиз центрге чыгың, Ош базарга айланың, Жалал-Абадка келип, элдин оюн укпайсызбы? Кимди президент шайлайсыңар депчи. Элдин баары Садыр Нуркожаевич деп атат да. Анан мындай кылып алып эле, отуруп алып эле революция. Силерге пайда болду. Депутат болуп отуруп алдыңар. Бирок негизи депутат болуп отурбашыңар керек эле. Силердики бүттү эле. Анан мен силерге дагы бир суроом болуп калды да. Мен силерди кетириш деле кыйын экен, кетириш кыйын болуп калды. Мына июнга чейин деп шайлооңорду койду да. Кудай сактасын, эми митинг болбосун, тополоң болбосун деп эле ниет кылып келип атабыз. Ошол жерде дагы эми бир адамга эме жок да, мында бир нерсе болуп кетиши мүмкүн да.
Дагы өзүңөрчө бир бела кылып, оюн кылып, мафия кылып, тополон кылып, дагы митинг чыгып, анан дагы калып кетесиңер депутаттыкка, дагы наракы. Я декабрга чейин, наркы декабрга чейин. Наракта болсо дагы декабрга чейин. Мунуңарды токтоткула. Араңарда эркек депутаттар бар, эркек, мужик. Айтты го, давай таркайбыз, кеттик депчи. Туруп алдыңар, кетпейбиз депчи. Эмнеге туруп алдыңар? Байлыгыңарды аядыңар, чукулуп чыгат деп. Силер адам затынан коркпогула, Алладан корккула. Алладан. Ошон үчүн мен силерге чын жүрөгүмөн айтып атам. Элди чыкпайт деп ойлобогула. Чыгып жүргөн эл дагы да чыгат. Эми чыкса жаман болот. Ол Садыр Нуркожоевич дагы коргобой калат. Укпайт аны эми адам. Ошон үчүн туруп алып, элдин кыжырына келе бербегиле. Кыш келди, мына адамдар суукта чыкпайт экен деп, мындай оюңарды айтып, мындай кылып, аерге болуп барып, бүйө тилиңер чыгып калды. 6-7 октябрда мен болдум ошакта. Бирөөңөрдүн тилиңер чыкпай, коркуп жүрдүңөр го. Кудайга шүгүр, жүрөгүндө бар депутаттар келди. Мунуңузду токтотуңуз сиз. Же президент болосумбу десе, же президент болом деп айта албайсыз. Туруп эле чагымдап эле адамдарды бузуп элечи. Сизден сураныч, адамдарды антип кемсинтпеңиз. Анан сен никтосуң депчи. Сиз кимсиз? Сиз деле ошол карапайым адамдардай болгонсуз. Ошо сизди эл шайлады. Сиздин элдин атынан келдиңиз. Элдин атынан келдиңиз, депутат болдуңуз. Сиз айылдан чыккансыз, мугалим болуп жүргөнсүз. Эми ондой нерсени токтотуң, Өмүрбек Чиркешевич. Элдердин жини келип атат, айтып коеюн. Үйүнө чейин барабыз деп атат. Сиз кичине мындай акылдуу адамсыз, мыйзам жазгансыз. Ондой нерсени сизге сүйлөшкө, депутаттарга антип сүйлөгөнгө болбойт. Жерде туруп алып, никто деп, ургидей болуп атасыз, ол нерсеничи. Урган заман бүттү. Ошону сиз ойлонуп сүйлөңүз. Ошон үчүн бардыгы ойлойт, Кудайым буйрса, Садыр Нуркожоевичти колдойт. Силер өзүңөрдүн праваңарды качать этип атасыңар. Эми элдин кыжырына тие бербегиле, эл чыкпайт дебегиле, эл кышка аям карабай чыгат. Калың курткаларды, калың кийимдерди кийип алып чыга берет. Элге эч ким спонсор этет, эч ким акча бербейт. Бирок ойлоңула. Ойлонуп, ойдон ашып кете турган убакыт болду. Кыргыз элин кыйнай бербегиле. Кыргыз элин ойлогула, элге баргыла, жериңерге баргыла. Каерден депутат болгонсуз сиз? Барбайсызбы айылыңызга? Неден проблемаңар болуп атат? Кыйналып атасыңарбы, кыйналбай атасыңарбы депчи. Праваңызды туруп алып эле качат этипчи. Барабыз биз жакында Бишкекке, Өмүрбек Чиркешевич. Бакар Кашкарбаев чакырганда келбей койдуңуз. Эми барабыз биз сиздин үйүңүзгө мейманга барабыз. Эл менен ойношпагыла, бир туугандарым. Давай, баарыңыздарга салам.